Түлкү, жолборс, аю, карышкыр. Жолборс, карышкыр, түлкү, аю төртөө жолдош болду. Тапканын ортого салып биргелешип оокат кылмакка убада кылышты. Бир күнү төртөө келе жатышып төөгө жолугушат экен. Төөнү да бизге жолдош бол дешип өздөрүнө кошуп алышты. Узак жол жүрүшүп курсактары абдан ачканда түлкү тигилерге кеңеш салат экен. Силер кандай дейсиңер? Эгер төө унанса, мунун баасын 10 койго чегерелик. Жазында ар бирибиз 2ден койго макул десек, бул турган төртөөбүз 8 кой беребиз. 2 кой өзүнө эсеп болсун. Ушун менен баасы тынат деди. Бул сунушту түлкү баштап төөнү карызга союп жешке кеңеш куруп, баасын бычкан болду. Төртөөбүздөн 8 кой ал. 2 өзүңө эсеп. Макул болсоң сени соёлу, жазында 10 койлуу болуп магдырап жатып каласың. Койду бооз, кысыр, ирик, токту дебейбиз. Колго тийген беребиз. Койлор бооз чыгып калса, төлү менен 16, эгиз болсо андан да көп болот. Козулар сен пайдаң. Мындай олжо дайым эле боло бербейт деп түлкү деле шек билгизбей жубатты. Маңкайган төө ойлонуп, чын эле бул бир тоолжо экен. Кой, булардын коюн алыш керек деп өзүн 10 койго баалап, тартайып чөгүп, мойнун созуп, көзүн сүзүп жатып берди. Кылыйган кыран түлкү, жүргөн жери күлкү. Бул төө түлкү акемдин мүлкү деп этин 5ке бөлүп, бир бөлүгүн жолборско, экинчи бөлүгүн аюга, үчүнчүсүн карышкырга ыйгарып, бир бөлүгүн өзүнө чегерип алды. Досубуз төө куру калбасын деген болуп, бир бөлүгүн төөгө бөлдү да, өзүнө тийиштүү этке кошуп койду. Бөлүктөн ашып калган төөнүн бөлөгүн түлкү тымызын кул тетирип койду. Карышкырга бирөөнү алыңыз деп сунуш кылып турганда, аю саксайып, "Жүрөгү жокко?" деп куңк этти. Дардайып ордунан тура калган жолборс, "Төөнүн бөйрөгү кана?" деп калды. Бөрү жеп койду окшойт дегендей түлкү акырын көз кыйыгы менен ишарат кылды. Кары келген жолборс карышкырды бир чаап өлтүрүп таштады. Аю менен жолборс эттерин бөлөк жеп коюшуп, тамаша кылууга кетишти. Алар келгиче түлкү акен карап турабы? Төөнүн этин бүт бойдон үңкүргө бекитти. Бир убакытта аю менен жолборс келишип, "Эт кана?" дешти. Тигилердин суроосуна түлкү, "Эмитен жаңжал кылып жүргөн немелер мага кийин кой береби?" деп төө айнып туруп кетип калды деди. Аю менен жолборс буга ынанып калышты. Түлкү аларды алагды кылып эрчитип, бир капчыгайдын жарына алып барып да жолборско кайрылды. "Атаң раматлык ушул капчыгайдын бул өзүнөн тигил өзүнө секирип чыгып кетчү эле. Сен ага жетиш кайда, коркок көрүнөсүң" деп кытмыр жылмайды. Жолборс бул эмне деп жатат дегендей тигини кыжырына карап, жарды карай дардайып жөнөдү. Мактангысы келди окшойт. Жүгүрүп келип жардын башына ыгдырылып тура калды. Түлкү жалынга май тамызды. Чымынганы, басканы, сын сыпаты раматлык атасына окшош. Аттең, азыраак коркоктугу болбосо, атасынын эле өзүн тартыптыр. Атаң болсо ашкан эр эле, качыргандан кайткан эмес. Бет алган жагынан эзели кайра тартпай ушул жардан түйүлгөн боюнча секирип кетер эле. Сени жүрөгүң жок дебейин, бирок жашсың да, дептир. Жолборс дардаңдап түйүлө калып, анан күркүрөп келип жардан секиргенде, тигили өзгө жетмек кайда, таштан ташка тийип, бели сынган жолборс өлдү. Жолборстун сөөгүн таза жерге коем деген түлкү, кийин этин жемекке зыңкыйта корумдап жашырат. Жанда жалгыз аю калды. Эми аю акеме кезек келди го. Мунун да амалын табайын, деп түлкү ойлонот. Жаткан жеринде катып койгон эттин эбин таап, аюга көрсөтпөй жей берди. Аны аю билбейт. Ачкадан кезерип алсырап жатты. Ачкачылыктан аю уктай албай жатса, түлкү кыртылдатып бир нерсе жеп жаткандай болот. Анда аю түлкүгө кайрылат экен. Түлкү дос, сен бирдеме жеп жатасыңбы? Аю балбан, ачкачылыктын азабына чыдай албай, өз ичимди жарып, чучугумду жеп жатам. Ачкачылык азап тура, дейткен. Андай болсо мен де өз чучугумду чубап жесем болобу? Болбой анан. Сен деле мендей жассың да, чучугуңду чубап жей бер ачкадан өлгөнчө. Ал жериң эртең эле кайра калыбына келип калат. Аю чымырканып туруп, өз ичин тиштеп туруп тартты. Ичинин ооруганына чыдабай, жаны чыга жаздады. Түлкү дос, өзүмдү өзүм тиштегенден этим ооруп чыдай албадым. Сен кантип жеп атасың? Сен анын эбин таба албай жатасың. Мен оорутпай кең оюп, чучуңду чубап чыгарып берейин.
Аю тартайып чалкасынан жатты. Түлкү ичин жарып, тумшугун салып, аюунун ичинен ичегисин чубап сууруп чыкты. Ичи жарылып, онтоп жатып, бир маалда аю өлүп калды. Аюунун, жолборстун, дөөнүн этин түлкү акең жалгыз басып алды. Четинен каалашынча жеп, каалашынча уктап, эриккенде этке кирип, суусаганда сууга түшүп жыргалда жүрдү.